Жанагы sizin орынбасарыңыз биздин депутатка барып эмне үчүн бардыңар бул объектке ким киргизди деген сөздөрүңөрдүн канчалык чындыгы бар, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бул жерден эми уруксат берсеңиздер, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, кыскача маалымат берип кетейин. Эми сиздер депутаттарсыздар. Ошол себептен депутат барган жерге дагы өзүнчө мындай программа менен барыш керек. Жана ошондой эле депутаттар барган жерге дагы биз мынакей колдон келишинче өзүбүздүн жетекчи кызматкерлерибизди жаныңыздарга кошуп берүүгө да дайынбыз. Андан тышкары айта кетчү нерсе, курулуш жүрүп аткан жер бул кооптуу жер. Жана ал жерден мынакей өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле мына 5-октябрда курулуштан эле бир балабыз каза болуп калды. Ошондой случайлар болбош үчүн жана ошондой эле коопсуздукту сактоо максатында жана ошондой эле сиздердин даражаңыздарды бийик кармоо максатында биз сиздердин жаныңыздарда жүрүп жана сиздерге ошол ар бир объектти көрсөтүп берүүгө да дайынбыз. Бирок эми айта кетчү нерсе, бул жерде эми Талас облусу боюнча, больница боюнча кичине баягы немелер болуп кетти, түшүнбөстүк болуп кетти. Мен интернеттен көргөн учурда ошол орунбасарыма чалып айткам, эмне үчүн биздин кызматкерлер жок, депутаттар ошол жерде жүрөт. Аны деген биз сопровождать этишибиз керекпиз, ошол жерден биз карап беришибиз керекпиз, түшүндүрмө беришибиз керекпиз. Ошондой эле сөз болгон, андан эми бул жерден эмен өзүмдүн атыман жана ошондой эле Гостройдун жетекчилигинин атынан кечирим сурап кетет элем, түшүнбөстүк болуп кеткен үчүн. Эми алдыңкы учурларда да айта кетет элем, мисалы кандайдыр бир поездкалар болсо, жана ошондой эле баягы объектилерди көрөбүз десеңиздер, бизге баягы телефонограмма менен берип койсоңуздар, биз ар дайым бардык жерлерди көрсөтүп, түшүндүрмө берип, жана ошондой эле бардык нерсени көрсөтүп берүүгө да дайынбыз. Рахмат. Мен бул суроону жөн эле ойлойм, эме деп мындай айтып аткан сөздүн аягына толук камдуу чыга албай калды да. Муну төрага өзүңүз дагы сураныш сизден, муну көзөмөлгө алып коюңуз. Мындай деген сөздөр айтылбаш керек болчу. Мына азыр өзү да айтып атат. Биз баргандан кийин ал жерге деген бизге маалымат беришиңер керек деп. Биз сизге маалымат бербейбиз. Муну билип алыңыз. Сизге маалымат бере албайбыз. Биз маалымат беришибиз керекпиз. Сиздерге маалымат берип, ошол жерден түшүндүрүп беришибиз керекпиз. Биздин өзүбүздүн округда кайсы территорияда болуп аткан курулуш иштерине биз кайсы убакта болсо да киргенге милдеттүүбүз ага. Биз көзөмөлгө алып коюшубуз керек эмне болуп атканын. Сизге анан кийин айтабыз, мондай кемчиликтер болот деп биз сизге айтабыз аны. Биз сизге жардам берип атабыз. Ошону туура түшүнүңүз. Рахмат. Рахмат. Нурдан мырза, негизинен айтылган сөз атылган ок дейт. Андай сөз болгондон кийин аны тиягынан биягынан жымсалдаштын кереги жок. Болгондой айтыш керек. Бул абдан кечирилгис чоң ката сиз тараптан. Мына бүгүн дагы чакырылган жыйынга келбей, орун басарыңызды жөнөтүп, атайын чакыруу менен өзгөчөлөнүп келип отурасыз. Сиз эмне өзгөчөсүзбү? Биринчиден. Экинчиден, сиз көп эркелебеңиз. Ар бир бийликтин учурунда, ар бир бийликтин тушунда эрке балдар болгон сизге окшогон. А көргөнбүз ошо эрке балдардын тагдыры аягы эмне менен бүткөнүн. Биринчи ошо эрке балдар жазаланат. Учуру келгенде. Сиз биздин бүгүнкү бийликтин көлөкөсүнө көө түшүрбөңүз. Мындай жүрүш турушуңуз менен. Кыргызда жакшы сөз бар. Эркелесең эркеле дейт, бирок чолчоңдоо дейт. Чолчоңдобой жүрүңүз. Депутаттарга акыл үйрөтпөй. Качан барыш, качан коюшту депутаттар өздөрү билет, өзүнүн округунда. Кулагыңызга күмүш сырга. Рахмат, төрага.